Assalamu alaikum, hurmatly Tez Xabardын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынын Салиева көчөсүнөн сатыла турган 3 бөлмөлүү 105-сериядагы үйдү тартып көрсөтөбүз. Андан назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер кайсыл тараптан келсеңиздер дагы Салиева көчөсүнө бардыңыздар билесиздер. Бери келе бересиздер. Салиева көчөсүндөгү мына Ак Ниет маркетин дагы билесиз. Анын маңдайын жанындагы ушул маңдайында турган асфальт көчөдөн түз бара бересиздер. Бир 200-300 метрден кийин сол тарапка буруласыздар. Ошол жерден дагы даректи толук түшүндүрүп айтып беремин. А сиздер жанагы Кудайберди автозапчасть базары тараптан дагы кирип, бери келсеңиздер болот туугандар. Туугандар, жашыл сары түстөгү 5 кабаттан турган үйлөрдүн курчоосуна келдиңиздерби? Андан бери жүрүп олтурсаңыздар, Салиева 40Г2 дарегине келе бересиздер. Ушул дарекке. Тетиги жерден кирип бара бересиздер. Мына ушул подъезден 2-нчи кабатка көтөрүлөсүздөр. Бул тараптан эсептегенде 4, а бул тараптан эсептегенде 5-нчи подъезд. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге дагы чыгып келдик. Ээси менин жанымда турат. 2-нчи кабатка көтөрүлүп, мына оң тарапка бурула берет экенсиздер. Ачык турган апапакай болгон ак эшикке, темир эшикке. Ээси жанымда турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Амансызбы? Сатка коюп турсуз. Ооба. Үйүңүздө. Кана эми көрүүчүлөрүбүзгө бир катар тааныштыралы. Бисмилла. Ремонту орто экен, жакшы. Аурасы өзүнчө бир башкачага адамды өзүнө тартып турат экен. Бул канчанчы сериядагы батир болуп калат ошондо? 105. 105, 105. Жакшы. Анда бутту чечип сиздерге ар бир бөлмөсүнө кирип тааныштырып көрсөтө берели. Оң тараптан баштай берели, мына бул ашканадан. Ашкана. Бул ашканасы. Ого. Ашкана эмелектери менен бүт бардыгы калат турбайбы? Ооба, бул жерде бардыгы калат ашкана. Караңыздар, бул жери кафелденген. Бүт баягы тамак, шалтак жанагындай боло турган болсо, арчып, жууп, тазалап кое бересиздер. Бул 105-сериядагы үйлөрдү бардыңыздар билесиздер. Эки тарабында чоң балкондору бар. Кухнясын дагы ошол жака чыгарып койсоңуз дагы болот, мынтип пайдалансаңыз дагы болот. Негизи бул жер даяр экен. Ашкана эмелектери, идиш аяк жуучу раковина, газ плиталары жакшы. Вытяжкалары дагы орнотулган, иштейт экен мына. Бул жакта болсо пластиктен терезелери, анын ичинде мына ушундай чымын-чиркей жанагындай кирип кетпестиги үчүн торлор дагы орнотулуптур. Жакшы. Эжеке, мына бул бытовой техникалар дагы калабы кетеби? Бытовой калат. Калат, Эч нерсе алып кетпейбиз. Жакшы. Анда демек келген кардар кийим-кече, көрпө-төшөгүн алып келип эле идиш аяктары менен келип жашай берет экен анда, Килемдер дагы калабы? Килемдер дорожкалар. Ооба, бардыгы калат. Жакшы. Өтө сонун экен туугандар. Бул жакта ашыкча баягы бошогон банка-санка, кошумча жүктөрүңүздөр болсо ошол жака жайгаштыра бересиздер. Өтө жакшы, үнөмдүү колдонулган үй дагы. Андан бул жака келе турган болсок, зал, конок бөлмөсү туугандар, 20-30 адам келе турган болсо, ушул жерден тосуп узата бересиздер. Жакшы. Мынакей. Светти дагы жандырдык, жаркырай түштү. Бул жакта залдын балкону дагы бар. Балкон тарапты дагы бир көрсөтүп коелу. Негизи бул зал 6га 4 туугандар. Узун турасын айтып атабыз. Отоплениянын батарейкалары дагы орнотулган. Мынакей. Стояктар жаңы, бардыгы алмаштырылган. Жакшы. Бул жак болсо пол болуптур, эжеке? Ооба, жыгач. Азыр эми көчүүгө даярданып атыпсыздар да, идиш аяктарды бошотуп. Бул тараптагы балкон дагы бүт ушундай пластик терезелер менен камтылган. Бул жак болсо жыгач түстүү МДФтен мына ушинтип кооздоп, жакшылап ремонт кылып койгон. Караңыздар, балкон дагы жакшы ремонт менен. Негизи жарашып калыптыр. Асты болсо пол экен. Жүрүңүздөр. Негизи балкону кандай, утепление болгонбу? Утепление болгон. Азыр кыштын күнү деле терезени жаап, балконду ачып коюп, биз беймарал эле жүрөбүз да, футбол кочон эле кыштачы. Отопление жакшы иштейт. Отопление аябай жакшы иштейт. Эми стояктарды полный алмаштырганбыз. Прямо подъездегилер мененчи. Сырыс жок эч кандай. Туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар, люстралар илинген, потолок негизги жасалгаланган. Бул жак болсо моющий обой, сары түстүү. Занавескага көңүл бура турган болсок, занавеска менен дуал подцвет экен. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Өзүңүз жакшы тандапсыз да, подцвет кылып. Өзүм баарын тиктиргем. Жакшы.
Ал бул эшиктер болсо жакшы, жанагындай оор эшиктер Турецкий. турецкий экен, Да. жакшы. Бир мындай кармак ачканда эле байкалат экен. Азыркылар эми бир аз акчасына жараша болуп калды. Кармасаң бузулуп ушул жерден кетет көпчүлүгүндө. Мына эки тарапка ачылуучу чоң эшик. Бул киргенде туугандар бут кийимдерди жана өзүңүздөрдүн кийген кийимиңиздерди кийип ушул жерден жеңилдеп, анан башка бөлмөлөргө кирип кете бересиздер. Бул жакта болсо ажатканасы, мынакей кафелденген потолокко чейин, жакшы. Кафелдер российский. Түшүнүктүү. Бул жагы дагы ошол сиздер видеодон көрүп тургандай жакшы, таза, сонун. Андан эми туугандар, бул жака өтөбүз. Бул жактагы бөлмөлөрдү тааныштыралы. Бул спальня. Спальня. Ата энелер уктоочу бөлмө. Жакшы. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул спальняда балкону менен. Балконду бул эжекебиз китепче кое турган, атайын сабак даярдай турган Балдарга кабинет. балдарга өзүңүздөр деле баягындай ноутбук компьютерлерди орнотуп, Кабинет. мындай типа офис сыяктуу гана пайдалансаңыздар дагы болот экен. Бул жакта болсо кийим кеченди жайгаштыра турган атайын шкафчалар, гардеробтор жайгашкан. Терезелери пластик. Бул жакта болсо отопленияларды көрүп турасыздар, жаңыдан алмашылыптыр. Бул жакта телевизор калап кетеби? Калат. Жакшы. Демек, бардык шартта даяр турат, эми сиздер келесиздер, жашайсыздар, жыргайсыздар. Кадимгидей жашоону уланта бересиздер. Бул жакта болсо туугандар, эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге карап, бул жакта дагы дубалга өзүңүздөрчө шкафча жасатып алсаңыздар дагы болот. Азыр эми көпчүлүгү ошентип жасап коюуда. Люстралар илинген, люстралар дагы жөнөкөй люстралардан эмес экен, асма шамдар. Жакшы. Андан өтсөк, эми детский бөлмө калды. Детский бөлмөсү. Бул бөлмөнү бардыңыздар билесиздер, 105ти бардыңыздар билесиздер да. Ремонту дагы жаңы эле болуптур да. Ооба. Караңыздар, гүлдүү түстүү моющий обойлор, терезелер пластик, занавескаларды көрдүңүздөрбү? Мына ушул дубалга окшоп турат. Караңыздар, эжекебиз дагы дизайнерби, же ага кызыгабы, жакшы таңдаптыр. Ушул килемдери менен калат туугандар. Жакшы. Бул эмеректер калат, Калат. Бул атайын дубалга ылайыкташтырылып Ошондой кылганбыз. жакшы жасалыптыр. Караңыздар, жап-жаңы эле бойдон экен. Сапаттуу жасалыптыр. Негизи жасалганына көп болгон окшойт. Ооба, көп эле болду. Бир 10 Бирок жап-жаңы бойдон турат экен. Жаңы бойдон. Мына эшиктер дагы ошол турецкий дедиңиз, Ооба, бышык экен, жакшы. Андан өтсөңүздөр туугандар, бул жакта стиральный машина турат. Андан өтсөңүздөр ванна, Аристон бар, ысык суу муздак суу бар, күзгү бар, кол жуучу, бет жуучу раковина. Бул жакта ашыкча жанагындай кирдеген кийимдерди бул жака салып коюп тура бересиздер. Жакшы. Кафелденген, потолокко чейин, потолок болсо MDF болуп жасалып алыныптыр. Негизи жакшы. Ремонтко муктаж эмес экен. Жок, муктаж эмес. Бул эшикти ачсак, бул жагы көрпө төшөк, буюм тайым коюучу, гардероб деп коебузбу, кладовка деп коебузбу чакан. Ошентип өзүңүздөр пайдалансаңыздар дагы болот. Эжеке жалпы аянты канча? Жалпы 75 квадрат. 75 метр квадрат. 75 квадрат. Акчасын канча деп атасыздар? Акчасын 65 деп атабыз. 65 000 доллар. Кеми болобу? Эми бир аз кемип беребиз. Ырымына түшүрүп бересиздер. Ырымына түшүрүп Алмашуу беребиз. жолдору же бөлүп төлөө менеттери каралганбы? Же нак акчага сатылыш керек? Нак акчага. Нак акчага. Жакшы. Эсин номер экран астында камтылат. Эжекебиз өзү дагы айтып атат, 65 000 долларга бааланды, нак акчага сатылат. Варианттар каралган эмес. Чамдаңыздар, чалыңыздар туугандар, жакшы кирип эле жашай бере турган шарттагы үй сатка коюлду. Сиздерге насип кылсын, газ плиталары дагы жакшы заманбап жаңы газ плиталары орнотулуптур. Мына ушул эмеректин өзүнө орнотулуптур туугандар. Бүт бардык бытовой техникалар дагы, эмеректер дагы калат экен. Эжеке, мечит, мектеп, бала бакчалары кандай? Бул жерде бар. Биз бул жакта тушта мектеп бар, барпы мектеп. Бул жакта барпы мектеби. Бала бакча дагы бар. Жакшы. Бала бакча, мечит, мектеп бүт бардыгына жакын жерде жайгашкан, Трассага бир аз эле жүрсөңүздөр, бардык маршруттук каттамдар каттайт. Где-то мына 1 километрда чыкпайт, бир 500-600 метр Салиева көчөсүндө. Салиева көчөсүндө. Эми бир аз эле ичкериде туугандар. Балдар аянтчасы дагы каралыптыр. Жаш балдарыңыздар мына ушул жерде ойноп, тапчандар бар экен, тапчандарды да каалагандай пайдалансаңыздар болот экен.
жана башка жанагы чоң кишилер дагы машыгуучу каражаттар каралыптыр. Анан эжеке, авто токтотмо кандай бул жерде? Атайын жабылган муниципалдык авто токтотмо жайдан каралыптыр. Ооба. Ал жерде дагы токтотсоңуздар болот. Негизинен бул жер кеңир экен. Унаңыздарды каалаган жерге ыңгайлуу токтотуп койсоңуздар болот. Жанагындай тыгын ызычуу жок. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эс номер экран астына камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып, келип көрүп, өзүңүздөр дагы содалашасыздар. 65 000 бул айтылыш баасы. Эми өзүңүздөр сүйлөшсөңүздөр дагы бир аз түшү берет. Сиздерге насип кылсын 3 бөлмөлүү үй, кенен жашоого ыңгайлуу. Бул үйдө жалаң гана жакшылыктар болсун дейли, жакшы тилек менен биз жыйынтыктадык. Содаңыздарды берсин.